Судьялар, сіздерге сөзім жоқ. Мен шудан пайдаланып, елге қайрылғым келеді. Айтылғыма 3 күннен кейін жаңы жыл. Алтын енекем, жұбайым жан еркем, қызым, ұлым мені кешіргілер. 2 жыл жаңы жылды сілерменен бола албадым. Сілер менің байлығым, бақтымсыңар. Мен сілерді жақсы көрем, жаңы жылдарменен. Бұл бийліктің тұшында мені түрмеде отырғаныма 335 күн болды. 335 күн. 2 жыл жаңы жылды мен түрмеде тосудым. Төңкерішке ешкі ашпай, бийлік емне қыларын білмей қалды. Айлалар кетті. Бүгін абақтағы ар бербеске 2-ден 3-тен жалған қылмыс шешім табу әрекеті жүруді. Тарихта бірінші жолы саяси оппозицияны жапырт жаап, андан кейін жоқ қылмысшын издеп жатышты. Бұл абсурд. Президент Жапаров құрылтайда кейін хабар агенттігіне маалымат берді. Не дейді? Қылмысты топ портерге елді жүктеп келуіні көздеген, еліне мал береді, бір емес 2 жолы елге жан салды. Бұл жалған, толық жауапкершілікпенен айтам. Президенттің айтқаны жалған. Анткени комитеттің жиынында мен айтқан. Митинг бұл ойыншық емес туғандар. 15 000 киши шығарабыз деп, 200 кишини портердің артынан салып келгендерді көргенбіз деп, Өмірбек Бабановты мисалға келтірген. Менің ал айтқаным, менің телефоныма жазылған. Үйіме тінтүү келгенде, ал телефонын табылбай алған. Мен ал записті сотто шығарам, ашықтайым. Ошондо президент Жапаров елге жалған, тура емес айтқан үшін уят болады. Ал эми президентке жалған маалыматты жеткирген тергөө, урматтуу төралык кылуучу, шылдың болот, жооп бериши керек. Ушул мыйзамсыз ишти токуп, мыйзамдаштырып берген прокурорлор, соттор жооп бересиңер акыры. Кыргыздын жери кыргыздыкы деп чыркыратып, чындыкты айткан үчүн түрмөдө отурабыз. Уятыңар болсо жок дегенде, аялдарды бошотуп койбойт белеңер. 72 жаштагы менин энем менен тең, эне отурат түрмөдө. Мына мен менен келди, Периза Суранова, носилка менен алып келишти. Араңдан зорго жүктөдү машинага. Аларды эмне кылып отурасыңар? Анткени силерге 7-чи кабаттан буйрук келген. Анткени силер бир гана президенттик администрацияны угасыңар. Кама дегенди камап, чыгар дегенди чыгарасыңар. Бирок бул күндө өтөт. Кимдин ким экени, кимдин душман экени аныкталат. Бүгүн урматтуу эл журт, СИЗОнун 3-чү кабатында өзүнчө бир целый блокто температура боюнча камалгандар отурабыз. Түрмөдө бүгүн орун жок. Айрымдар зыркырап ыйлап отурат, сыздап отурат, муздактап отурат. Котороюн десе камера жок башка. Мына авторитаризмдин, чыныгы саясий террордун күчү ушунда жатат. Эч күнөөсүз. Мына прокурор айтып атат, оор кылмышка күнөөлүү деп. Эмне кылмыш кылдык, айтып бергилечи. Жерге температураны бербегиле. Берсеңер да ойлоңуңар деген үчүнбү? Жерге конституцияны шашылыш кабыл алып атасыңар. Бул авторитаризмге алып келет. Сөз эркиндигин чектейт. Адамдын эркин ойлонуусун чектейт. Деген үчүн камадыңарбы? Маңдайдагы прокурорлор, качып жүргөн тергөөчүлөр, баарыңар башыңар менен жооп бересиңер. Бул күндөрдө өтөт. Күбөлүктүү бийлик эч качан болгон эмес. Соттор, прокурорлор, тергөөчүлөр силерге наалат. Чечим боюнча айтып атам. Мен силерге кайрылган жерим жок. Силердин кандай чечим кабыл алганыңарды мен билем. Урматтуу судья, жада калсаңыздар манчаны чечип коюп чечим кабыл алсаңар да жарашат. Ушул кырдаалга келип калды Кыргызстанда. Ким адилеттүүлүк чындыкты айтса, дароо түрмөгө отургузуп атасыңар. Кымындай болгон балдар отурат. Түрмөнү көрбөй турган балдар. Мамлекетке кызмат кылуучу, жап-жаш болгон балдар түрмөдө отурат. Урматтуу президент, мынау чечимиңиз туура эмес болуп атат. Же мынау боюнча маалымат берип коюңуз деген үчүн отурат.
А силер ушуну мыйзамдаштырып баарыбызды түрмөгө камап отурасыңар. Мен соттордон эч нерсени суранбайм. Анткени мен билем, даяр протоколду чыгып, келип гана окуп коюңар кажет. Мен болгондо элмен кечирим сурайм. Кагылайын кыргызым, мен кечирим сурайм. Кемпирбатты алып кала албадык. Элге маалыматты жеткире албадык. Элим түшүнбөдү. Бүгүн билбейсиңер, эртең өкүнөсүңөр. Эртең өкүнөсүңөр, бүрсүңүндө ыйлайсыңар. Мына ошондо кимдин душман экени аныкталат. Мына ошондо кимдин ким экенин билесиңер. Учурунда Садыр Жапаровду да ушундай аба калып келип, ушундай торгойдой кылып торго тургузуп, чыркыратып үй бүлөсүнө ыйлатып камагансыңар. Бир күндүн ичинде аттап бердиңер. Так ошондой көрүнүш кайталанат. Бирок кеч болот. Биз түрмөгө отурабыз, чыгабыз. Кудай кааласа аман болсок чыгабыз. Бирок жерибиз кетти. Бүгүн сөз эркиндиги чектелди. Адамдын эркин ойлоосу чектелди. Демократия бүгүн бузулду. Андыктан убакыт албастан тезирээк чыгып, тезирээк чечимдерди окуп, мени кайрылууга алып барып койгоңузду сурайм. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен.